Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар. Биз бүгүнкү лекциябызды мыйзам чыгаруу же укук чыгаруу темасына арнамакчыбыз. Бул темада биз мамлекеттеги мыйзамдар кантип кабыл алынат, кандай тартипте, кандай процедурада кабыл алынат жана кандай принциптердин негизинде мыйзамдар чыгарылат. Мына ошого көңүлүңүздөрдү бурмакчыбыз. Бүгүнкү күндө укук чыгаруу менен мыйзам чыгаруу бул бир эле түшүнүктү берет, бирок экинчи тарабынан мыйзам чыгаруу дегенде биз бир гана мыйзамдык нормативдик актыларды, мыйзамды кабыл алуунун эрежелери каралса, экинчи укук чыгаруу деген түшүнүккө бул мамлекеттин жалпы мамлекетте юридикалык күчкө ээ болгон укуктук булактардын түзүлүшүн өзүнө камтыйт да. Бул жерде бир эле мыйзам чыгаруу эмес, экинчиси баягы мамлекеттик органдардын токтомдорду жана мыйзамдык ченемдик актыларды кабыл алышын өзүнө камтып кетет. Ошондуктан укук чыгаруу мыйзам чыгарууга караганда бир аз кененирээк түшүнүккө ээ болуп саналат. Ал эми мыйзам чыгаруу дегенде биз Кыргыз Республикасындагы мыйзамдарды кабыл алуу ишмердүүлүгүнүн жалпы системасын айтат экенбиз. Мына ошондуктан бүгүнкү лекцияда биз мыйзам чыгаруу системасы кантип ишке ашырылат, мыйзам чыгаруу этабында кандай эрежелерге көңүл бурулушу керек экендигин биз карап чыгабыз. Эми мыйзам чыгаруунун дагы эң негизги көңүл бурулуучу жагдайлар бул мыйзам чыгаруу процессиндеги белгилүү принциптерди баягы ишке ашырышыбыз керек да. Анткени бул принциптер мыйзам чыгаруунун эң баштапкы эрежелерин жана баштапкы баягы баалуулуктарын аныктайт. Мындай принциптердин болушу мыйзамдын туура кабыл алынышы жана келечекте коом тарабынан анын аткарылышын жана ишке ашырылыш эффективдүүлүгүн жогорулатуу максатында орнотулат. Биринчи мыйзам чыгаруудагы принцип бул албетте айкындуулук. Айкындуулук дегенде биз эмнени түшүнөбүз? Кабыл алынып жаткан мыйзам, ар бир мыйзам бул коомдун бир талкуусуна коюлуш керек. Ал ачык түрдө коомдун талкуусуна, коомдун катышуусуна, мыйзамга тиешеси бар, кызыкчылыгы бар адамдардын ошол мыйзамды проектисин, долбоорун окуп, талдап, ага өз пикирлерин айтууга бир шарт түзүп берилиши керек. Же болбосо ошол мыйзамды кабыл алуу процессинде талкуулоо талаасын, талкуулоо процедурасы ишке ашырылыш керек экен. Эч качан мыйзам бул жашыруун түрдө же болбосо бир коомдон купуя сыр катары кабыл алынбайт. Албетте кээ бир мыйзамдар бар, өзгөчө тартипте орнотулган мыйзамдар, балким мына ушул мыйзам өзгөчө кырдаалдар мыйзамдары же болбосо өзгөчө мамлекеттик сырларды сактоо жөнүндөгү мыйзамдар, то есть эрежелер болушу мүмкүн. Бул баягы коомдук талкууга коюлбашы мүмкүн. Бирок калган мыйзамдар албетте сөзсүз түрдө коомдун талкуусу аркылуу, катышуусу аркылуу ачык түрдө массалык маалымат каражаттарында жарыялануу менен, массалык маалымат каражаттарында алардын эрежелери ачык түрдө жарыялануу менен талкууга коюлат. Экинчиси мыйзам кабыл алуудагы дагы бир принцип бул мыйзамдуулук принциби. Бул эмнени аныктап турат? Ар бир кабыл алына турган мыйзам Кыргыз Республикасынын парламентинин, то есть жогорку кеңешинин атайын регламентинде орнотулган тартипте кабыл алынышы керек. Жана кабыл алуу учурунда конституциялык эрежелер жана Кыргыз Республикасынын нормативдик укуктук актылары жөнүндө мыйзамында орнотулган эрежелер бузулбашы зарыл. Ошондуктан кабыл алына турган мыйзамдын проектисин түзүү жана мыйзамдын
проектісін кабыл алуу бул мурда орнотулган атайын мыйзамдардын тартибинде кабыл алынат экен. Үчүнчү өзгөчөлүк бул мыйзамдардын демократиялуулук принциби. Бул жерде мыйзам кабыл алууда коомду жалпы коомду катышуусун баягы активдештирүү же болбосо коомдун катыша билүү мүмкүнчүлүгүнө ишке ашыруу болуп саналат да. Мисалы үчүн Кыргыз Республикасында бардыгыңыздарга маалым, Кыргыз Республикасынын конституциясын өзгөртүүлөр жана Кыргыз Республикасынын конституциясынын кабыл алынышында жалпы калк катышты. Бул албетте демократиялык институт аркылуу, референдум институту аркылуу ишке ашырылгандыктан бул жерде биз калктын мыйзамды кабыл алынышына, мыйзамдын долбоорлорунун түзүлүшүнө катышуусун биз демократиялык принциби деп атайбыз. Кийинки принцип бул профессионалдуулук принциби деп аталат. Бул жерде мыйзамдын кабыл алынышына жалпы коомчулуктан тышкаркы ошол мыйзам жөнгө салган маселелерде адис болгон, белгилүү бир билими бар, белгилүү бир профессионалдык тажрыйбага ээ, белгилүү учурда ошол жерде изилдөө жүргүзгөн илимпоздордун катышуусун эске алышыбыз зарыл да. Анткени кыргыздарда жакшы сөз бар, бөдөнөнү сойсо дагы касапчы сойсун деп. Ал эми ар бир маселени чечүүдө же болбосо ар бир маселеге карата, коомдук мамилеге карата мыйзамды кабыл алып жатканда биз ошол тармактагы эң алдыңкы профессионалдуу адамдарды чакырабыз Кыргыз Республикасында. Эгерде керек болсо чет мамлекеттерден адистерди, чет мамлекеттерден илимпоздорду дагы чакырууну мамлекет ишке ашырат да. Мына ошондуктан профессионалдуулук принциби бул мыйзамдын долбоорунун түзүлүшүнө ошол тармактагы чыныгы адистердин катышуусун камсыз кылуу болуп саналат. Эми кийинкиси бул мыйзам чыгаруучулук укуктардын чектүүлүгү. Бул эмне дегендикке жатат? Мыйзам кабыл алууда баягы ар бир мамлекеттик орган өзүнүн кызмат абалынан чегинен чыкпосу зарыл. Мыйзам кабыл алууда бардык мамлекеттик органдар катышат. Кыргыз Республикасында бул Кыргыз Республикасынын өкмөтү мыйзамды кабыл демилгечиси болуу укугуна ээ. Кыргыз Республикасынын парламенти мыйзамдын демилгечиси жана талкуулап, ага добуш берип кабыл алуу укугуна ээ. Ал эми Кыргыз Республикасынын конституциялык палатасы кабыл алынган мыйзамдардын конституцияга дал келишин карап чыгуу укугуна ээ. Ал эми Кыргыз Республикасынын президенти кабыл алынган, Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган мыйзамдарды кол коюп, аны жарыялоо укугуна ээ. Демек, мына ушул чектен ар бир мамлекеттик орган өзүнүн баягы эмесинен ыйгарым укугунан чыкпосу зарыл жана ошол конституцияда жана мыйзамдарда орнотулган милдеттер, укуктар, талаптар кандай болсо, мына ошол тартипте гана жүргүзүш керек. Эми дагы бир принцип бул пландуулук. Пландуулук принциби эмнени ишке ашырат? Пландуулук принциби эң ириде Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынып жаткан мыйзамдар баягы бардык эле чаржай түрдө кабыл алынбайт. Эң ириде коомго керектүүлүк деңгээли жараша кабыл алынат да. Кайсы мыйзам коомго эң керектүү болсо, биринчи кезекте кабыл алынышын коом талап кылып атса, эл талап кылып атса, мына ошол мыйзамдар кабыл алуу ырааттуулугунда биринчи орунга коюлат. Андан кийин гана ал мыйзамдар андан кийин биринчи орунда мыйзамдар, андан кийин кабыл алынышы экинчи орунда турган мыйзамдарга болуп бөлүнөт. Эмне үчүн? Анткени бүгүнкү күндөгү экономикалык же социалдык абалды анализдеп чыга турган болсок, коомдук абалды жөнгө салууда биринчи ырааттуулукта, биринчи иреттеги же биринчи кезектеги жана экинчи кезектеги баягы мыйзамдар бар да. Мына ошондуктан ушул принциптер мыйзамдардын бул принциптер сакталганда мыйзамдардын дагы каталыктарды, мыйзамдарда кетириле турган мүчүлүштүктөрдү алдын ала баягы азайтат же болбосо четке чыгарат да. Эми экинчи талкуулай турган сурообуз
Бул мыйзам чыгаруунун негизги түрлөрү. Мыйзам чыгаруунун бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында же дүйнөлүк практикада бир канча түрү бар. Мисалы, Англияда бул укуктук адаттарды санкциялоо деген түшүнүк бар. Бул жерде укумдан тукумга, атадан балага калган кээ бир укуктук талаптар, то есть адаттык эрежелер, традициялык эрежелер мамлекет тарабынан санкциялануу менен аларга юридикалык баа берилет жана юридикалык милдеттүүлүк күчү берилет да. Бирок Кыргыз Республикасында мындай түшүнүк кеңири баягы тарай элек, мындай чоң мааниге ээ эмес. Ошондуктан биздин мамлекетте мыйзамды кабыл алуунун негизинен эки түрү каралган. Бул биринчиси бул укуктук нормативдик актылардын компетенттүү органдар тарабынан кабыл алынуусу, же болбосо мыйзамдардын мамлекеттик органдар тарабынан кабыл алынушу, парламент тарабынан. Экинчиси мыйзамдардын жалпы элдик добуш берүү, референдум жолу аркылуу кабыл алуу болуп саналат да. Эми бул жерден кыскача жыйынтык чыгара турган болсок, Кыргыз Республикасында негизинен конституция жана конституцияга киргизилүүчү өзгөртүүлөрдөн башка мыйзамдардын бардыгы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши тарабынан кабыл алынат. Ошондуктан көпчүлүк мыйзамдар бул баягы жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган мыйзамдар. Кайсыл учурда мыйзамдар жалпы элдик добуш берүү аркылуу же референдум жолу аркылуу кабыл алынат. Бул Кыргыз Республикасынын конституциясына кабыл алуу же болбосо конституцияга өзгөртүү киргизүү, же кээ бир учурда баягы жогорку бийлик органдары белгилүү бир маселени чечүүдө келишимге, ынтымактыкка, бир пикирге келе албай калышат да. Бул пикирге келе албасынын натыйжасында жогорку мамлекеттик органдардын арасында бир кризис же болбосо мындай саясий кризис жаралып калышы мүмкүн. Бул учурда, ошол учурдан кризистен чыгыш үчүн жогорку мамлекеттик бийлик органдары чече албаган маселелерди алар коомдун, элдин катышуусу менен чечүүнү баягы бир метод катары, усул катары алуусу зарыл да. Бул учурда жалпы элдин катышуусу менен референдум аркылуу кээ бир мыйзамдар кабыл алынышы мүмкүн. Эми мыйзам чыгаруудагы эң орчундуу маселе эмне? Бул мыйзам чыгаруу процессинин. Мыйзам чыгаруу процесси негизги эки этаптан жана бир канча стадиядан турат да. Мыйзам чыгаруу процесси бул иреттелген, ыраатталган бир этаптардан, стадиядан турат. Анткени мыйзам коомдогу орчундуу маселелерди башкаруу менен мыйзамдын мааниси өтө жогору мамлекет үчүн. Коом үчүн өтө жогору болуп саналат. Туура эмес эрежелерди орнотуу менен кабыл алынган мыйзам келечекте коомдун өнүгүшүнө эмес, коомдун өнүкпөшүнө шарт түзүшү мүмкүн. Коомдун аркага кетишине шарт түзүшү мүмкүн. Ал эми кээ бир коомдун өнүгүшү үчүн туура шарт эрежелерди орноткон мыйзам бул коомдогу жалпы мамилелердин жакшырышына жана экономиканын же башка тармактардын оңолушуна алып келиши мүмкүн. Бир эле мисал айта турган болсок, биздин тарыхыбызда кээ бир терс таасирин жараткан мыйзамдар кабыл алынган. Мисалы, Советтер Союзунун абагында 1986 жылы бул спирт ичимдиктерин толугу менен тыюу салуу жана спирт ичимдиктерин өндүрүшүнө тыюу салуу жөнүндөгү чечим же болбосо мыйзам. Бул эмнеге алып келди? Келечекте бул спирт ичимдиктерин токтотууга эмес, жаңы коомдогу айыкпас илдеттерге алып келди. Алар наркомания, токсикомания же болбосо наркотикалык заттардын эмнеге коомго тарашына алып келди. Демек биз мындан эмнени түшүнүп атабыз? Дайым эле мыйзамда туура кабыл алынган чечим туура баягы жыйынтык алып келбеши мүмкүн. Туура деп биз билген чечим келечекте өзүнүн терс таасирлерин тийгизип коюшу мүмкүн. Ошондуктан мыйзам кабыл алуу процессинде мыйзам кабыл алуунун катышуучулары, оюнчулары бул бардык жагдайларды эске алуулары зарыл болуп саналат. Эми
Мыйзам чыгаруунун этаптарын да биринчи этапты эмне деп атайбыз? Бул мыйзам чыгаруу процесси укуктук нормативдик же болбосо актынын же мыйзамды кабыл алуу чечими чыкканда башталат. Бул чечим кайсыл жерден чыгышы мүмкүн? Өкмөттөн, атайын мамлекеттик органдардан. Кайсыл учурда чыгат? Качан гана ошол тармакта же болбосо демилгелөөчү топ тарабынан чыгарылышы мүмкүн мындай чечим. Демилгелөөчү топ дегенде биз Кыргыз Республикасынын конституциянын негизинде 10.000 адамдан турган демилгелөөчү топту айтууга болот. Мындай чечим кайсыл учурда чыгат же кабыл алынат? Качан гана белгилүү бир тармакта баягы мамилени ошол тармакта мамилени жөнгө сала турган эрежелер жетишсиз болгондо же болбосо эрежелер артка калганда же болбосо эрежелер толугу менен коомдук мамилени жөнгө салууга жөндөмсүз болуп калганда ошондой мыйзам чыгаруу же болбосо мыйзам кабыл алуу ыктыяжы муктаждыгы келип чыгат да. Кээ бир мамлекеттерде бул маселени башкача чечкенге аракет кылышат. Мисалы Кытай Республикасында мыйзамды кабыл алгандан кийин мыйзамдар эки түргө бөлүнөт да. Биринчиси бул баягы түбөлүктүү мыйзамдар, баягы убактысы аныкталбаган, мөөнөтү аныкталбаган мыйзамдар. Экинчиси мөөнөттүү сыноо мөөнөтүндөгү мыйзамдар болуп саналат. Сыноо мөөнөтүндөгү мыйзамдар белгилүү территорияга жана белгилүү аймакка, белгилүү убакытка кабыл алынат дагы. Мыйзам кабыл алынгандан кийин ал жерде мыйзам кандай иштеп атат, кандай коомдук мамилени жөнгө салды, мына ошолорду изилденип чыгып туруп, анан кийин жыйынтык чыгарылат. Бул мыйзамды жалпы мамлекеттин алкагында кабыл алса болобу же болбойбу депчи. Мына ошондуктан биринчиси бул мыйзам чыгаруу процесси мыйзамды кабыл алуу чечиминен чыккандан башталат. Экинчиси бул мыйзамдын текстин даярдоо. Мыйзамдын текстин даярдоо деген эмне? Мыйзамдын текстин даярдоо деген бул мыйзамдын текстин даярдаш үчүн атайын жумушчу тобу түзүлөт. Бул жумушчу тобунда жана биз айтып өткөндөй ошол тармакта дасыккан адистер, илимпоздор, ошол тармакта иш алып барган профессионалдуу адамдар, то есть билими бар адамдар катышат. Жана бул жумушчу тобуна чет мамлекеттен да эксперттерди тартуу, эксперттердин баягы ой пикирин угуу дагы Кыргыз Республикасында орнотулган бир практика болуп саналат да. Мына ошол мыйзамдын текстин даярдоого жумушчу тобуна белгилүү убакыт берилет. Белгилүү убакыттын ичинде, мисалы, бул мыйзамдын көлөмүнө жараша аныкталат. Кээ бир мыйзамдар өтө орчундуу болсо, 2 ай, 3 ай боло турган болсо, өтө орчундуу жана өтө көлөмдүү мыйзамдар. Мисалы үчүн Кыргыз Республикасынын граждандык кодекси, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине окшогон көлөмдүү мыйзамдарга жылдап убакыт берилет. Бул жумушчу топ маселенин күнгөй тескейин изилдеп чыгып, андан кийин буга чейинки кабыл алынган мыйзамдардын тексттерин изилдеп чыгып, буга чейинки жүрүп жаткан мамилелердин калыптанышын эске алып, чет өлкөлүк практиканы эске алуу менен жана баягы коомдогу өнүгүүнү, экономикалык, социалдык, маданий, руханий өнүгүүнүн калыптанышын эске алып, келечекте кандай ошол мыйзам таасир калтырат же болбосо жөнгө салынат, мына ошолордун баардыгы изилденип чыгып туруп, андан кийин эмне кылынат экен? Текст түзүлөт. Албетте бул башкы текст болуп саналат мыйзамдын. Кээде биз бул жерде эки нерсени эске алышыбыз керек да. Бул биринчиси бул мыйзамдын жалпы текстин түзүү, экинчиси бул мыйзамга өзгөртүү киргизүү жөнүндө текст болуп саналат. Мыйзамга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү тексттер албетте мыйзамдын көлөмүнө карата кыска болуп саналат. Ал качан андай тексттер түзүлөт, качан иштеп жаткан мыйзамдын кээ бир баягы өзгөртүүлөрү киргизиш керек болгондо же болбосо кээ бир эрежелерди алып салынышы керек болгон учурда келип чыгат экен. Мына ошонун натыйжасында текст даярдалат. Текст даярдалгандан кийин 3-этап башталат. Бул
ошол мыйзамдын долбооруна түздөн түз кызыкчылыгы бар адамдарды жана коомчулукту тартуу. Бул деген эмне? Бул жанакы биз башында айтып өтпөдүкпү? Ар бир мыйзам коомдо ачык түрдө, айкын түрдө кабыланыш керек. Ал купуя сыр болбош керек. Бул учурда жалпы коомчулукка массалык маалымат каражаттары аркылуу, интернет аркылуу бул мыйзамдын текстери жарыяланышы мүмкүн алдын ала түрдө. Бул тексттер эмне үчүн мындай үчүнчү процесс өтө маанилүү? Анткени үчүнчү процесстин маанилүүлүгүн кээ бир учурда биздин мамлекеттик органдар көп көңүлгө алышпайт. Анткени ар бир мыйзам кабыл алынгандан кийин мыйзам бир адаптациялык процессти өтүш керек. Адаптациялык процесс деген эмне? Бул мисалы үчүн мыйзам кабыл алынып атканда ошол тармакта боло турган өзгөрүүнү адамдар алдын ала сезиш керек, билиш керек, окуш керек и өзүнүн баягы кыймыл аракетин даярдаш керек адамчы. Анткени бардык эле мыйзамдар коомдо оң эмоцияны жаратпайт, оң пикирди жаратпайт. Кээ бир мыйзамдар коомдо терс эмоцияны, терс пикирди, терс баягындай нервтик чыңалууну жаратышы мүмкүн. Мисалы үчүн кайсыл бүгүнкү күндөгү абал. Мисалы караңыздар, оң рульдагы автомашиналарды биз таксовать эткенге тыюу салганга аракет жасап атат өкмөтчү. Бул талкууга кирген учурдан баштап оң рульдагы таксовать этип жүргөн адамдар, алар эмне кыла баштайт? Өзүнүн эмоциясы пайда болот. Бирисиники оң эмоция пайда болсо, бирисиники терс. Бири болсо өзүн ошого даярдайт, машинени сатып алмаштырганга даярдайт. Бир сөз менен айтканда, бул этапта, үчүнчү этапта боло турган өзгөрүү келе тургандыгын алдын ала кабар берүү менен коомду биз келечектеги өзгөрүүгө эмоциялык, психологиялык түрдө даярдыктан өткөрөбүз да. Кандай өзгөрүү болуш керек экендигин. Ошол эле учурда коомдогу ошол кызыкчылыгы бар адамдар өзүнүн пикирин айтат, өзүнүн эмоциясын көрсөтөт. Өзүнүн баягы каалоосун айтат. Бул каалоолорду, бул пикирлерди эске алуу менен биз 4-чү этапта жалпы баягы тексттин эң аяккы текстин же жыйынтыктоочу текстти даярдоо менен аны атайын демилгелөөчү топко өткөрүп беребиз. Бул учурда биздин практикада мындай түшүнүк бар да, мыйзам кабыл алынардан мурда түздөн түз тиешеси бар мамлекеттик органдын атайын макулдугун алуу. Бул эмне деген? Мыйзамдар эгерде биз демилгелөөчү топ тарабынан иштелбей туруп кабыл алына турган болсо, бул туура эмес болуп калат. Анткени ар бир кабыл алып аткан мыйзам 3 негизги субъектини, компонентти кызыкчылыгын эске алыш керек да. Бул жеке адамдын кызыкчылыгы, экинчиси бул коомчулуктун кызыкчылыгы, ал эми үчүнчүсү ошол мыйзамды ишке ашырууга түздөн түз тиешеси бар мамлекеттик органдардын пикири жана мамлекеттик органдардын макулдугу болуп саналат, жана мамлекеттик органдардын позициясы. Анткени мамлекеттик органдар мыйзамды кабыл алуусунун канчалык деңгээлде баягы реалдуу экендигин аныкташат да. Мисалы үчүн кандайдыр бир демилгелөөчү топ 10 000 адамды чогултуп туруп пенсияны 3 эсе же болбосо пособияны 2 эсе көбөйтүүгө мыйзамды демилгелей турган болсо, бул сөзсүз түрдө Кыргыз Республикасынын каржы маселесин башкарган министрликтер тарабынан ал макулдук болуш керек. Эмне үчүн? Анткени ошол баягы биздин капчыгыбызда, казынанын капчыгында ошол акча барбы же акча жокпу, аны мамлекеттик органдар изилдеп баягы оң терс жагын аныктап, аны мамлекет аткара алабы же аткара албайбы өзүнүн мемесин макулдугун берет да. Мына ошондон кийин мыйзамдын кийинки этабы башталат. Бул кийинки этапты биз эмне деп атайбыз? Кийинки этапты Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 79-чу, 80, 81, 82-чи статьясынын негизинде Жогорку Кеңештин
палатасына жогорку кеңештин кароосуна демилгелөө болуп саналат. Жогорку кеңештин демилгелөө Кыргыз Республикасында өкмөт тарабынан 10.000 шайлоочу тарабынан же болбосо жогорку кеңештин депутаттары тарабынан демилгелениши мүмкүн. Негизги демилгелөөнүн негизги баягы субъектилери мына ушулар болуп саналат. Демек, мыйзам демилгелөөнү менен атайын демилге менен жогорку кеңештин кароосуна келген күндөн баштап мыйзамды кабыл алуунун атайын расмий этабы башталат. Бул расмий этап деген эмне өзгөчөлүгү бар. Эгерде биринчи этапта биз атайын тажрыйбанын негизинде калыптанса, баягы талкуулоо, пикир берүү, жазуу түрүндө атайын өзгөртүүлөрдү киргизүүгө сунуш кылуу бир тажрыйбанын иретинде катталса, то есть калыптанса, ал эми экинчи этаптагы мыйзам чыгаруу процесси бул жогорку кеңештин атайын регламентинин негизинде ишке ашырылат да. Бул регламентте мыйзамдардын долбоору келип түшкөндөн баштап кандай иш аракеттерди жүргүзүш керек экендиги ийне жибине чейин кылдаттык түрдө аныкталган. Мына ошол чектен жогорку кеңеш албетте мыйзам кабыл алуу процессинде чыкпайт. Анткени бул жана биз башында айтып өткөн мыйзамдуулук принцибинин негизинде ишке ашырылат. Эми жогорку кеңештин жыйынында нормативдик актылар же болбосо негизинен мыйзамдар 3 окууда кабыл алынат. Биринчи окууга келиш үчүн мыйзам демилгелөөчү топ аркылуу жогорку кеңешке келгенден баштап ал тиешелүү комитетке келип түшөт. Мисалы, эгерде билим берүү мыйзамынын долбоору боло турган болсо, билим берүү тармагындагы комитетке, эгерде коргоо жөнүндө, аскер жөнүндө мыйзам боло турган болсо, анда коргоо комитетине келип түшөт. Эмне үчүн бул комитеттерге келип түшөт? Анткени жогорку кеңештин депутаттары өзүнүн адистигине, өзүнүн профессионалдуулук деңгээлине, изилдеген багытына жараша ошол комитеттерге мүчө болуп саналат да. И ошол мисалы үчүн тармактарда алар белгилүү бир адистиги жана белгилүү баягы тажрыйбасы бар. Демек, комитетке келип түшкөндөн комитет бул мыйзамдын долбоорун карап чыгып, андан кийин жогорку кеңештин кароосуна жөнөтөт. Жогорку кеңештеги мыйзамдар 3 окууда кабыл алынат. Биринчи окууда мыйзамдын жалпы талаптары, мыйзамдын аталышы, андан кийин мыйзамдын негизги башкаруучу чөйрөк, мыйзамдын алып келип аткан өзгөчөлүктөр каралынат жалпы жолунан. Андан кийин биринчи окууда бул мыйзам андан ары кабыл алыныш керекпи же жокпу деген баягы суроо коюлат. Мыйзамдын бир сөз менен айтканда кереги барбы же жокпу деген сөз. Эгерде мыйзамдын долбоору керек боло турган болсо, бул учурда албетте экинчи окууга даярдалыш үчүн тиешелүү комитетке мыйзам жөнөтүлөт. Ошол комитетте кайра депутаттардын жана башка тараптардын сунуштары, пикирлери эске алуу менен экинчи окууга даярдалат. Экинчи окууда дүйнөлүк практикада мындай түшүнүк бар да, экинчи окуу эң маанилүү окуу. Анткени бул жерде мыйзамдын ар бир статьясы, ар бир пункту, ар бир беренеси талкууланат, ар бир мыйзамдагы өзгөчөлүктөр талкууланат. Анткени экинчи окууда мыйзамды баягы кыргызча айтканда жиликтөө башталат да, өзгөчөлүгүнө жарашачы. Анан кийин экинчи окуу бүткөндөн кийин мыйзам 3-чү окууга даярдалат. 3-чү окуудан кийин окуу убагында албетте мыйзамдын жалпы талаптары жана мыйзамдын өзгөчөлүктөрү, мурда мыйзамга сунуш кылынган өзгөртүүлөр эске алынат. Жана бул жерде эки нерсени белгилей кетиш керек. Эгерде мыйзам конституциялык мыйзам же болбосо мыйзам Кыргыз Республикасынын чек арасына өзгөртүү киргизиле турган мыйзамдар боло турган болсо, анда 3 окуудан кем эмес жана депутаттардын 3-төн 2-синен кем эмесинин
макулдугу менен кабыл алынат. Ал эми башка мыйзамдарда Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин 50%тен көбүнүн макулдугу менен мыйзам кабыл алынат. Мыйзам 3 окуудан кабыл алынгандан кийин жогорку кеңештин төрагасы тарабынан 14 жумуш күндүн ичинде президентке сунуш кылынат. Президент 30 күндүн ичинде бул мыйзамды окуп чыгып, анын конституцияга дал келишине жараша жана максаттуулугуна жараша өзүнүн колун коет. Бирок эгерде мыйзамдын кээ бир жоболоруна президент каршы боло турган болсо, каршы пикир көрсөтүү менен жогорку кеңештин кайра кароосуна жөнөтөт. Кайра кароого жөнөтүлгөн мыйзам эгерде жогорку кеңештин 3/2 депутаттары каршы президенттин каршы пикирине каршы боло турган болсо, анда мыйзамды өзгөртүүсүз кайра президенттин кол коюусуна жөнөтүү укугуна ээ болуп саналат. Бирок эгерде президенттин каршы пикирине макул боло турган болсо, жогорку кеңеш бул учурда мыйзамды кайра карап чыгууга милдеттүү болуп саналат. Кайра карап чыгылган мыйзам долбоору 14 күн, то есть президентке жөнөтүлөт жана президент 14 күндүн ичинде кол коюуга милдеттүү. Эгерде 14 күндүк мөөнөттө президент бул мыйзамдын кол койбой турган болсо, 14 күндөн кийинки 10 күндүк мөөнөттө жогорку кеңештин төрагасы тарабынан мыйзам кол коюлат дагы, ал жарыяланууга тийиш. Ошондуктан эгерде президент тарабынан такыр эле мыйзам жактырылбай турган болсо, президенттик кол коюуну жана жактырууну жогорку кеңештин айланып өтүү баягы четке кагуу мүмкүнчүлүгү бар. Бул менен жаңы конституция жогорку кеңештин ыйгарым укуктарын бир канча эсе мыйзам чыгаруу процессинде, то есть ишмердүүлүгүндө кеңейтип атат да. Андан сырткары, эгерде мыйзам кабыл алынгандан кийин 3 тартипте мыйзам баягы юридикалык күчкө ээ болот. Мыйзамдын юридикалык күчү деген эмне? Бул мыйзам баягы эрежелер коомдук мамилени, коомдук карым-катнашты жөнгө салуу күчүнө ээ болду деген түшүнүк алып келет да. Бул себептен 3 тартип каралган. Биринчи тартип мыйзамдын аяккы ошол текстинде биринчиси бул мыйзам жарыяланган күндөн баштап күчкө ээ болот деп аныктала турган болсо, мыйзам Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин Эркин Тоо газетасында расмий түрдө жарыялангандан баштап 2 тилде, кыргыз тилинде жана орус тилинде мыйзам юридикалык күчкө ээ болот. Экинчи түрү кээ бир мыйзамдарда узак убакыттан кийин күчкө ээ болот деген түшүнүк болушу мүмкүн. Бул 1 айдан кийин, 1 жылдан кийин, же болбосо 2 жылдан кийин. Эмне үчүн? Анткени кээ бир мыйзамдарды аткарылышы үчүн, ишке ашырылышы үчүн мамлекеттик органдардан атайын даярдык болуш керек, атайын финансы каражаттары чогулуш керек, атайын баягы мамлекеттик органдардын бир аны ишке ашырышы үчүн мыйзамдарды уюштурулушу керек. Бул өтө узак убакытты талап кылышы мүмкүн. Ошондуктан кээ бир мыйзамдарда 2 ай, 3 ай, кээде 3 жыл, 5 жылга чейинки мыйзамдын ишке ашыруусуна баягы убакыт берилет да. Ал эми 3-чү түрдөгү мыйзам, эгерде мыйзамда ишке кирүү убактысы жана жарыялангандан кийин ишке кирет деген мазмун каралбаса, көрсөтүлбөсө, анда мыйзам жарыялангандан кийин 10 күндүн ичинде, жумуш күнүнүн ичинде ал, то есть 10 күндүн ичинде ал баягы расмий түрдө ишке кирет жана мыйзам иштей баштайт. Демек, мыйзамдын иштөө тартиби мына ушулар болуп саналат. Эми биз эмнени карап чыктык? Албетте мыйзамды кабыл алуу процесси өтө узак убакытка созулган. Өтө бардык коомчулуктун катышуусун, мамлекеттик органдардын катышуусун жана өзгөчө парламенттин тыкаттык менен катышуусун талап кылган бир мамлекеттеги эң негизги ишмердүүлүк болуп саналат. Эмне үчүн биз мыйзам кабыл алуу процессин
жана укук кабыл алуу процесси мамлекеттин негизги ишмердүүлүгү деп санайбыз. Анткени мына ошол укуктук актыларда коомдогу негизги эрежелер орнотулат. Мыйзамдын сапатына, мыйзамдын чындыкка жакын деңгээлине жараша коомдогу мамилелер жөнгө салынат, коомдун өнүгүшүнө жол ачылат. Эгерде мыйзамда ката кетириле турган болсо, анда мыйзам коомдун өнүгүшүнө эмес, өнүкпөшүнө чоң салым коюшу мүмкүн. Ошондуктан ар бир мыйзам кабыл алуу процессинде тиешелүү кызыкчылыгы бар адамдар зерикпестен алар катышуу мүмкүнчүлүктөрү жана укуктары бар. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.